Улуттук башкаруучу компания бул эмнени түшүндүрөт? Бардык мамлекеттин үлүшү бар жана мамлекет ээ болгон компанияны башкара турган саясат жаңы келиш керек. Бардыгы тең ушул рыноктук механизмдер менен. Эң башкысы ал жерде менеджерлерди тартуу. Андан кийин алардын көрсөткүчтөрүн, ошол өзүнүн финансылык жана экономикалык көрсөткүчтөрүнө кандай жетип атат, кандай биздин салыктарды кандай төлөп атат, жумушчу орундары кандай түзүлүп атат, биздин экономикабыздагы менчиктер менен өзлөрү атаандаш болуп атабы, боло алган жокпу, ушул маселелердин баарын карашыбыз керек. Биздин дагы бир саясатыбыз, эгерде бизге эффект алып келбесе, мамлекеттик жеке өнүктүрүш аркылуу менчик өткөрүп берип, ошо менчик башкарып, салыгын төлөп, жумушчу орундарын түзүп, анан иштеш керек. Жакын арада экономика министрлиги мүлктү башкаруу боюнча фондубуз аркылуу өкмөт бир айдын ичинде өкмөттүн чечимине ылайык ишенимдүү башкаруу боюнча механизмдерди иштеп чыгышыңар керек. Эң биринчи биз айтып аткан жанагы менеджерлерди тартуу боюнча. Балким программасын иштеп чыгат, ошо ишкананы башкарып алат.